Арбаңыздар. Асанбек Кулманбетовдун Селсаяктын ыя аттуу чыгармасын окууну улантабыз. Күн тоо башынан аркан бою көтөрүлүп калган кезде көчө бойлой шыпылдай басып бирөө келе жатты. Баскан кадамына караганда бир нерсеге абдан пушайман болгон түрү бар. Эгер санаасы тынч болгондо мынчалык шашпайт эле. Бул жалганда адам баласы ар качандан бир качан күнөөнү жана ооруну өздөрү жасап алышат эмеспи? Эгер тилге жана жасаган ишке сак болгондо баары ойдогудай жашоо бир калыпта өтмөк. Көчө ылдый шашыла басып келе жаткан канат. Таң атканча уйку бетин көрбөй, ар нерсени ойлоп жатып убакыт дараң өткөрдү. Таң супа салганда дароо кийимин кийип жолго чыкты. Ооба, анан кантет? Кечинде аялы Зураны болбой 2 милиция салып кеткенден бери санаасы ордуна келген жок. Аял башы менен милицияга түшөт деген оюна да келбептир. Баарына багып алган Сетер кызы себеп болгонун билип, аны бекер багып алганына өкүнүп, ойго алаксып бара жатты. Көз алдына эжеси тартылды. Эжеси экөө кандай ынтымактуу, бири-бирине абдан жакын эле го. Анын кара чечекей кызын багып алганда өзүнө өзү убада бербеди беле? Канаттууга кактырбайм, тумшуктууга чокутпайм деп. Канаттууга кактырмак турсун аялынын тилдеген тилинен, сабаган колунан ажырата албай. Эми ошол ур токмоктон ал кызды эжесин тааныбаган бирөө ажыратып алганына калыс ой жүгүрттү. Чын, тиги участковый болбогондо Сетер атка конгон кызы дагы канча азап чегет эле. Райондун борборуна жетүү үчүн машина тоскону аялдамага келди. Али айыл элинде кыймыл жок. Бул кезде машина деле дароо чыга койбойт. Бирок илгери үмүттө жолго чыкты. 1 саатка чукул жол карап, машина күтүп туруп калган канат ылдыйкы көчөнүн бурулушунан бурулган машинаны көргөндө көзү кубана түштү. Анткени ал машина бул айылдын машинасы эмес. Демек, ал шаарга кетет. Шаарга сөзсүз райондун борбору аркылуу гана кеткен жол бар. Канат шашкалактап колун көтөрдү эле, тиги машинанын айдоочусу колун жаңсап, эч жакка барбайм дегенсип жанынан өтүп кетти. Мындайда машинада чыкпай калат эмеспи? Бир кезде дагы машинанын караны көрүндү. Бул машинанын ээси Канаттын аялы Зура менен уруша кеткен Шүкүрдүн баласы эле. Бул дагы токтобой кетип калды. Бош болсо да салбай кеткенине Канат ыза боло түштү. Эми чындап шаштысы кеткен Канат бир орунга тура албай калды. Мындайды билгенде үйдөн кечирээк эле чыкпайт беле? Көчөгө чыкса эле машина чыга калчудай сезилип, шашып алганычы. Качан гана сааттын жебеси эртең мененки 10ду көргөзгөндө Канат милициянын конторасына келди. Эми гана милициялар ишке келип жатканбы, кыймыл жаңы башталыптыр. Бекер шашканына дагы бир жолу күбө болуп жерге түкүрүп алды. Зураны алып келгенден эле өзү олбурлуу болгону менен коркок экенин билген милициялар коркутуп, жүрөгүнүн үшүн алып коюшкан. Ажаандык кандай экенин бул жакка келип билди. Саламат өзү кепке тартты. Ким Селсаяк жана ким тентип келиптир? Кайталап айтыңызчы жана мага айткан сөзүңүздү, деп көзүн аңтара карап койду эле Зуранын оозуна сөз келбей, денеси титиреп кетти. Зуранын көзүндө жаш айланып турду. Бирок ылайыктуу сөз таба алган жок, сүрдөп. Кандай экен бирөөнүн коркуу жеген? Жаш кызды чыбык менен гана чыпылдатып сабап, ачуу тилиңди агыттың эле. Эми ошол тилиңди кайра дагы бир жолу кайталап угузчу. Тилиңди тилиңе тийгизбей сайратчы. Кече сөз бербей сайрап жатпадың беле? Ыйманга үгүттөө оңой, ыймандуу болуу кыйын деп испан жазуучусу Бальтасар Грасиан айткандай, Зура кенедей кызды мындай бол, тигиндей бол деп какшанганы менен азыр өзү ошол айткан сөздөрүнүн бирин дагы аткара албай жер карап отурду. Орус адабиятчысы Даниил Руда иминтип айткан: "Абийириң таза болсо, бааң ошончолук кымбаттайт" деп. Аны сыңары Саламаттын ишине так экенин билинип, анын алдында Зура ашыкча сөз айта албай апкарып турду. Эгер сөзүнөн бир эле кичине ката кетиргенде, Саламатты анда Зура алдаганга өтмөк. Андай мүмкүнчүлүк такыр болгон жок. Мурунку участковый болгондо анда бул жерге келмек дагы эмес. Ар тараптуу сөздөр менен жарга такап, кенен 2 саатка чукул кепке тартып,
Колунан кагаз жаздырып да алышты. Бегимайды балдар үйүнө бергенге макул экенин билгизип. Саламат келгенде эле шефине Зуура жөнүндө өзү күбө болгон окуяны айтып түшүндүрүп берип, кызды балдар үйүнө тапшыруу керек экенин айткан. Бул иш дыкаттык менен сүйлөшүлүп анан жасалды. 2 күн Зуураны камап коюшту. Буга чейин үйүндө Бегимайды каалагандай жумшап, өзүн хан сезген Зуура жер карап 2 күн отуруп, эркиндиктин баа баркын билди. Ал турсун көзү илинип кетсе, кайнэжеси Бегимайдын апасы түшүнө кирип, өзүн чыбык менен сабап жаткан экен. Менин кызымды эмне мынча кордойсуң деп. Уйкудан чоочуп ойгонуп, кайда жатканын аңдап билип, күч менен үшкүрүнүп алды. Бирөөнү кордосоң, бир кезде өзүң дагы кор болосуң деп айтылган сөздү эстеп, баары болуп өткөндөн кийин өкүнгөн болду. Ачуу үнү менен чычкандай кыздан күчүн чыгарып урушуп жатканы көз алдына тартылды. Кошуналары менен дагы катташпай калганы эсине алды. 2 күндүн ичинде эле кейпи кетип, чачындагы тарап алганга жараган жок. Шалаак аял экенин өзү ушул саам баа берди. Бир жума бирөөнүкүнө мейман болгон адам кулдай көз карандыга айланат деп айткандай, Зуура 2 күндүн ичинде эле даремети кетип, көп жыл абакка жаткан адамдын кейпин кийип калды. Канат келгенде жолуктурмак турсун, алып келген тамагын бердирген да жок. Курсагы ачып, көзү караңгылап, башы айланды. Саламат тергөөчү менен келип, кайра сурак алып баштады. Сен Бегимайдын байкеси Токушту эмне үчүн караладың? Ал кол арага жарап калганда кызды талашты. Анан аны кайрылып келбесин деген ойдо участковыйга арыз бергем. Ал сага кол көтөргөн эмес турбайбы? Ооба, ал карындашына болушканы чын болчу. Келип эле карындашын талашып жатса, анан мен ачуу калтырып жибергеним чын. Демек, Токуштун эч күнөөсү жок турбайбы бул жерде? Аны мен биринчи жолу көрдүм. Жана ал келери менен эле карындашын талашты. Сен анын карындашын уруп жатканда көрүп калып талашканы чынбы? Мен Бегимайды уруп жатканда көргөн эмес, болгону аны Сетер деп атаганыбызга терикти. Сөздөн кармалып жатып, Зуура болгон чындыкты айтып салды. Ал турсун мурдагы участковыйга бир кой бергенинен бери оозунан чыгарып жиберди. Ушул айтылган сөздөрдү укканда Саламат француз жазуучусу Колеттин аялды эле эркек кылгандын баарын кылат, бир гана жери дубалга жаба сыя албайт деп айткан сөзүн эстеп, мыйыгынан күлүп алды. Чын эле Зууранын колунан мыкаачы эркек жасаган иш келип жатпайбы? Назик деген аял затынан эч ким мындай жорукту күтпөйт. Акыры Зуура кыздан кутулуш үчүн баары ошол кыздын айынан болду. Аны кайда алып кетсеңер ошол жака алып кеткиле. Мен каршы эмесмин дегенде гана акчалай айып салынып, убактылуу жайдан бошотулду. Зуура үйүнө келгенде баягы көк столуна отуруп, курсагын тойгузуп эле дароо уйкуга баш койду. Бирок үйү чачылып, идиштери жуулбай, үйдө бир тамчы суу жок экенине кечке жуу койгону эле билди. Кызы суу алып келмек турсун, тилин албай койду эле 2 чаканы алып, өзү сууга келди. Кенен чай кайнамы убакыт кезек күтүп туруп билди Бегимайды бекер эле урушканын. Бул кезде көз байланып калган эле. Жаңы гана 2 чака сууну алып, көтөрүп берип асканда машинадан бир бала түшүп келип, «Эмне, Сетер кыздын баркын эми билип жатасыңбы?» деп чакадагы сууну төгүп салды да, «Сен эмне, мени кайрылып келбейт деген ойдо белең?» деди. Зуура Токушту тааный коюп, эмне дээрин билбей, жөн эле желмоозду көргөнсүп коркуп кетти. Токуш жакадан кармап, акырын гана муун тагармап, «Эгер жашагың келсе, эч кимге арызданбай, эртең барып мен үстүмөн жазган арызыңды аласың. Эгер албайт экенсиң, анда күнүңдүн бүткөнү. Милицияга арызданам деп ойлобой эле кой. Сенин ар бир баскан изиң, кайда барган карааның менин көз алдымда». Мурду кыпчылып, ачуусу чегине жеткен Токуштун бул абалынан коркуп, көзүн жумуп жиберди. Эч кимден азыркыдай коркуп көрбөгөн Зуура апкарып эле башын араң ийкегиледи. Бир нерсе айтайын десе тили буулуп, ылайыктуу сөз оозуна келбей, бир кезде шакылдаган тили талкан сугунуп алгансып күрмөөгө келбеди. Денесин калтырак басып, көрүмчү көргөн адамдай денеси куп-куу болуп дагы кетти. Көз алдында Токуш эмес эле жаналгыч тургансып, жүзүн карай албай, көзүн жумуп алды. Бегимайга заар тилин чачкан кайраты кайда кеткенин өзү да билбейт. Андагы 2 күн милицияга түшүп келгенге жүүнү бош эле.
Качан гана анын жанынан узап кеткенде гана өзүнө келип, ток тартылган столбага жөлөнүп туруп калды. Эгер жөлөнбөсө, денесин кармап тура албайт болчу. Бир кезде эки жакты элеңдеп карап, суусу жок эки чаканы көтөрүп астанан аттады да күч менен үшкүрүнүп жиберип жерге отура калды. Адам баласы качан кыйналганда, бир жери ооруганда жерге жакындайт эмеспи? Зуранын денеси жерге жатканды эңсеп турду. Чалкасынан жерге жатты да көк болгон асманды карады. Асманда жылдыздар жаңыдан жымыңдап чыгып келе жаткан эле. Жаратылыштын ушул абалын бала кезинен жакшы көрөт. Жымыңдаган жылдыздарды канча жолу санап, канча жолу адашты эле. Эми мынтип жашоодон адашканын билип, үнсүз, ички арманын асмандагы жылдыздарга айтып жатты. Канча жатканын өзү да билбейт. Бир кезде үйдөн чыккан кызы коркуп кетип, кыйкырып жиберди. «Апа, сизге эмне болду?» деп. Анан эмне кылат? Чоң эле аялдын суналып эшиктин алдында жатканы албетте жаман ойду пайда кылат. Кызынын үнүнөн чочуп, Зура өйдө боло койду. Зураны кетиргенден соң Канатты кармады. Аны кошуналарынан сураса талаада деп айтышкан. Көз байланып калган кезде Канат талаадан атын жай бастырып келе жаткан. Токуш алдынан чыгып, «Кандай Таеке сөрөй?» деди. Канат токушту тааный коюп, эми өлбөгөн гана 4 шыйрага калды. «Эмне, мени милицияга берсем эле кутулам деп ойлодуңарбы? Аялың экөөң. Кайсы бетиң чыдап мени милицияга бердиң? Сен кантип эми эжеңдин арбагынын алдында жооп бересиң? Мени караладың, карындашымды күңдөн жаман жумшап, суук тилиңерди агыттыңар. Дагы эмнеңер калды бизге көрсөт элек? Таеке болуп кантип басып жүрөсүң? Билесиңби? Таеке деген пир болот дегенди». Канат өзүн колго алып, «Кечир Токуш, мен ит эле болдум. Эми Бегимай балдар үйүндө тарбияланат. Аны ошол жакка бердик. Билем, актанбай эле койсоң болот», деп сиз дебей сен деп кекетип, ал турсун өңүн бузуп, кол көтөрүп жибере тургандай мамиле жасады. «Силер балдар үйүнө бербей эле милициялар бергенин уктум. Эмне калп айтасың? Калп айтсам эле ишенип калат деп турасыңбы? Мен сени эми Таеке деп айтканга оозум дагы барбайт. Бегимайды алып кетип жатканда эмне деген убаданы бердиң эле? Сурап алаары жок дедиңерби? Сураганда да кандай сурап алышты көрө элексиңер. Таекелигиңди гана сыйлайм. Болбосо ал дагы башыңды жулуп салат элем. Кантип эркек болуп басып жүрөсүң? Бир тууган эжеңдин балдарын кор кылып, бир аялдын сөзүнөн чыга албай». Канат эмне деп жооп беришти билбей туруп калды. «Дагы кездешебиз. Калган сөздү ошондо сүйлөшөм». Канат жээнинин курч жана кайраттуу айткан сөзүнө сынып, башын жерге салды. Уятынан жер карап, башын өйдө көтөрө албай, мугалимден корккон окуучудай апкарып турду. Баягы эжеси жетелеп келип кеткен кенедей болгон жээни мынтип кекетип кетет деп оюна алган эмес эле. Эми мындан ары жашоосу деле супсак болоорун сезип, жанынан узап бара жаткан Токушту карап, ичинен арданып кетти. Ушул саам көз алдына «Каке» деп эркелете сүйлөгөн эжесинин элеси тартыла түштү. Эх, булганыч. Кайда болсо пас, анан кир бойдон калат белем. Башкалардын алдында сынса дагы эч нерсе эмес эле. Бир тууган жээни бетине түкүрүп кеткендей гана болду. Атына минип үйүнө келсе, аялы Зура өң алеттен кетип, чыдамы кетип күтүп отурган экен. Сырттан кирери менен эле атасына арызданган кичинекей баладай Зура тили тилине тийбей, Токуштун келип кеткенин айтып баштады эле, Канат сөзүн бөлүп, эч нерсе укпаган адамдай: «Ал мага да жолукту. Деги сенин тилиңдин азабын өмүрүм өткөнчө тартмай болдум го. Алар келгенде азга чыдап тура турсаң эмне болмок эле? Бүт бир аймактын милициясы издеп таба албаган Токуш мынтип бизге ээн эркин эле келип жолугуп, ылдык көрсөтүп жатат. Кийин экөөбүздүн ажалыбыз ошонун колунан болбосо болду. Ал атасын жазбай тарткан окшойт. Атасы эжемди эле кордобой, болгон айыл элине залалы тийгенин укканың бар. Эми мындан ары кызчу жерди кысып жашаш керек болуп калды. Мага катуу эскертти. Милицияга берсеңер түнү менен келип башыңарды кесип кетем деп». Бул сөздү укканда Зуранын баштагыдан 1000 эсе коркуу сезими бийлеп алды. Эч билинбей, арадан 5 жыл жылып өттү. Токуш Россияга барып иштеп, өзүнүн чынчылдыгы жана ишке берилгендиги менен аброй күтүп,
Ал жактан жакшы акча таап келди. Бишкекке келери менен дароо 1 мүнөт да токтоп турбай такси жалдап жолго чыкты. Карындашы Бегимай кандай кыз болгонун элестетип, жолдо карата болгон битин Бегимайга бурду. Балким балдар үйүнөн деле кордук көрүп, жалтаң болуп өсүп жаткан чыгар. Муну ойлогондо ичи муздап, көңүлү кетип жатты. Чынында андан башка кимиси бар? Атасынын туугандары жакшы болгондо экөө бөлүнбөйт эле го. Душман алыстан келбейт дегендей, атасынын туугандары өз кызыкчылыктарын ойлоп, жеңил жашоону көздөбөсө ушул окуя болот беле? Эки кенедей жетимди батыра албаган тууганды ким тууган дейт? Ушундан көрө балдар үйүнө өткөзүп коюшканда мынчалык кыйынчылыкты тартышпайт эле го. Балалык назик жүрөктөрү турмуштун ачуу даамын татпайт болчу. Баарына эң алгач атасы, анан атасынын туугандары күнөөлүү экенин токуш анализдеп, ушуга чейин калыс ой жүгүртүп келди. Бул кезде Бегимай балдар үйүндө тарбияланып, мектептин акыркы классында окуп жаткан кези эле. Түшкө жуук сабактан чыгып жатакананы көздөй бара жаткан Бегимайга бетинде сепкили бар курбу кызы Аида кол жаңсап чакырып анан: "Сени баятан бери бир жигит күтүп жатат. Баамымда туугандарың окшойт, сага окшош экен" дегенде Бегимайдын оюна дароо баягы Зуурадан өзүнүн талабын талашып алып кетем деп боору уруган байкеси келе түштү. "Кайда?" деп айтып, өз үнүнөн өзү чочуп кетти. Ушул кезге чейин кандай гана азап, эмне деген үмүт менен байкесин күттү, эч кимге айтпай. Илгери үмүт кембагалдын наны деп айтылган кеп бар. Адам баласы чындап келгенде үмүттөн көптү күтөт. Эми мынтип чакырып жатат деген сөздү укканда көптөн күткөн азабынын, үмүтүнүн аягына чыкканын ички тую сезими менен сезип, үшкүрүнүп да жиберди. Бир гана жолу байкесин көргөн. Ошол байкесинин элеси көз алдына тартылып, айтылган жакты көздөй шашыла басып жөнөдү. Же бир кадам алдыга жылсачы. Бир орунга туш алып калгандай абалга туш келди. Оюна эмне деген гана нерселер келбеди. Байкем кандай адам болуп калды болду экен деп дагы ойлонгонго үлгүрдү. 5 жыл ичинде ал кандай болуп калды экен деген ой да башына келип кетти. Тажеңеси Зуура тили тилине тийбей аны урушканы, ал кеткенден кийин заар тилин чачып тилдегени бир саамга көз алдына тартыла түштү. Бегимай бой келбети келишкен, чырайлуу кыз болуп бойго жетип, караган көзгө илингендей суйкайган сулуу кыз болуп, баарынан дагы абдан иштемчил, анан колунан көөрү төгүлгөн уз болуп чыга келген. Токуш карындашы келгенге чейин бир орунга тура албай, ары-бери басып, балдар үйүнүн дарбазасынын алдында улам эшик жакты карап чыдамы кетип жатты. Көз алдына баягыдай жүдөгөн, кийими жупуну жалтаң өскөн арык кыздын элеси тартылды. 5 жыл Россияда жүрүп, ушул учурду кандай күтсө, эми карындашынын караанын кандай абалда көрөм деп 1000 эсе азап тартып, санаага батып күттү. Санадан өткөн күлүк эмне бар? Бул жалганда адам эмне деген гана ойлорду ойлоп, эмне деген гана иштерди жасайт. Айга учуп, ойго келбеген нерселерди ойлоп таап, ачылыштарды ачты. Ушундай нерсенин баарынын жүгүнөн санаанын жүгүн көтөргөн кандай азап, билинбегени менен. Азыркы азапты тарткандан көрө, токуш бир нерсени ойлоп тапканы алда канча жеңил болмок. Көз алдына апасынын элеси келди. Апасын акыркы жолу кечке маал көргөн. Эшиктен ойноп кирип келгенде алдынан утурлай чыгып: "Балам, курсагың ачкан жокпу?" деп айтканы кулагына жаңыра түштү. Узун чачын 2 бөлүп өрүп алыптыр болчу. Башын жаңы жууса керек эле. Анткени жаңы жууганда гана узун кылып өрүп алчу. Башка учурда чачынын узундугу деле билинбейт эле. Ар нерсени ойлоп, бир орунга тура албай турганын өзү элесе албады. Аңгыча эле өзү күткөндөй эмес, шыңга бойлуу, чачы узун, кудум апасына куюп койгондой окшош кыз келе жатканда эле аны дароо таанып, алдынан утурлай басты. Бегимайдагы боюна жарашыктуу кийим кийген, бой келбети келишкен байкесин көргөндө алгач көзү кубанып кетти. Анткени элестетип келе жаткан эле баягыдай кийими начар, жүдөгөн абалын. Экөө жолукканда бул жолу баягыдай тартынбай, кысынбай, эркин көрүшүп, бири-бирине бой таштап кучакташып көрүштү.
Көздөрүнөн аккан жаш жаагылдый кулап, бир ооз сөз ооздоруна келбей, ый аркылуу гана сүйлөшүп жатышты. Биринчи жолу экөө тең бир туугандык сезимдин жакын болгонун сезишти. Ооба, бир кезде экөө тең алсыз эле, бири-бирине жолуккандан корккондорун кантип унутушат. Токуш бир кезде гана үнгө келди. Уялашым, бир боорум, деги кандайсың? Деп. Ушул сөздү укканда Бегимайдын бир туугандык сезими козголуп, эми үнүн чыгарып ыйлаганга өттү. Анан кантет? Биринчи жолу жакын адамынан болгондо да бир тууганынан жылуу сөз угуп жатат. Эч ким мынчалык мээримин төгүп, жан тартып, абалын сураган эмес эле. Ушул жашка келгени тууганы бар адамдарга кызыгуусу артчу. Кандай адамдын тууганы болот деп. Букулдап ыйлаган Бегимай байкесин бирөө тартып кете тургансып бекем кучактап алган. Токуштагы ызаага, ушул көрүнүшкө чыдабай калды. Экөөнө эч ким тоскоол болгон жок. Көптөн берки бир туугандык сагынычтын аягына чыга албай бир топко туруп калышты. Булактан аккан суудай көздөн аккан ысык жаштар түгөнчү түрү жок. Экөө ушуга чейинки иштерине толгон букту, ызаны, кусалыкты, сагынычты, эч кимге айтпаган сырды, катылып жаткан арманды ушинтип ый менен чыгарып жатышты. Бири-биринен ажырагылары келбей, бактылуу мүнөттөр токтоп турушун иштеринен миң кайталап тилешти. Канча жыл күтүштү ушу жолугушууну. Кандай таттуу кыялдарга батып, кандай гана таза сезим менен элестетишти бири-бирине жолуккан учурду. Ушул абалга туш кылган күнөөкөрлөр атасы, атасынын агасы Урмат, апасынын бир тууганы Канат, анын аялы Зуура гана себеп болгондой сезим калтырды. Эгер аларда адамдык кичине эле жакшы сапат болгондо ата Канат, анда баары башкача болбойт беле? Экөө ээрчише басып, Бегимайдын жатаканасына келишти. Токуш улам Бегимайды уурдана карап, андан апасынын элесин көрүп, ичинен эзилип бара жатты. Бир кезде Токуш: «Бегимай, сен апама абдан окшош экенсиң. Апамдын дагы чачы узун эле. Апамды сен жазбай тартыптырсың. Баса, туугандардан кимдер келип абалыңды сурады?» Бегимай суроолуу карап: «Ким келмек эле? Деги эле келе турган тууганыбыз болсо, экөөбүз ушул күндү көрөт белек. Мен ойлогом, Канаттай экелер келип кетип турушат го деп. Аларды кулагыма угузбаңызчы. Жүрөгүмдүн үшүн алып салышкан окшойт. Эмнегедир алардын аттарын укмак турсун эстегим да келбейт». Экөө балдар үйүнүн директорунан суранып, кайра шаарга келишти. Эки бир тууган ээрчишип базар аралашты. Бегимайга 2 сыйра кийим алып берип, өзүнө машина сатып алды. Багажникке толтура азык-түлүк салып алышып, айылга келишсе, баягы үйүн далек кара кулпу кайтарып турган экен. Айым бүбүнүн 1 жыл мурун көзү өтүп кетип, Урматты караган эч ким жок. Шаарга кыздар алып кетиптир. Экөө үйдү ачып, 1 сыйра тазалаган болушуп, 1 кой алып келип союп, апасына Куран окутушту. Апасынын мүрзөсүнө барып, кеминде 2 сааттай отуруп Куран окуп, 3 күндөй айылда болуп, кайра шаарга келип, Ош базарынын Селсаяктар аллеясынан Урматты көрүштү. Аны Бегимай тааныган жок. Токуш кейпи кеткен абышкан аяп акча берейин деп бара жатып, өзү күтпөгөн Урматты тааный коюп салам айтты. Урматтын ырайы кеткен. Кудум көчө селсаягына айланып, сакал муруту өсүп, кейпи кеткенине Токуш таң калган деле жок. Баягы бала кезиндеги анын кордогону эсине келип: «Урмат аба, эмне? Бир кезде сиздин талабыңызды талашкан бир тууганыңыз карабай койдубу?» Бул сөздү укканда Урмат башын көтөрүп, Токушту таанып, көзүнө жаш алып ыйлап жиберди да: «Сенсиңби, Токуш?» дегенге араң жарап, көзүн тартып алды. Мына бул булганыштын бир белгиси. Токуш таба кылган жок. Кайра боору оруп: «Сизди ким бул жака алып келди? Апаңдын көзү өткөндөн кийин улуу кызым кыйын болуп алып келип, 1 ай үйүндө араң батырды. Анан минтип үйдө жок, же чүйдө жок талаада калдым. Баягыда Айым бүбү апаң туура эле айткан тура. Сени боорго тартып багып алганымда баары башкача болмок экен. Кыздарымдын тилин алып койбодумбу? Эми мага колуңан келсе акча берип кет», деди үмүттүү карап. Токуш 1 аптасы иштебеген Урматты аяды. Бирок
Бир кезде ушул киши өзүн аяды беле. Мына келме кезек, терме тезек деген ушул эме эмне? Токуш 500 сомдук бир купюраны колуна карматып изине түштү. Бегимай, бул ким? Деп сурады эле Токуш. Баягы мени силердин үйгө ээрчитип барган апанын күйөөсү. Бир кезде мунун дагы азабын тартып, булардын үйүнө батпай, өзүбүздүн үйдө жалгыз жашаган элем. Атабыздын тууганы болот. Баягы апаны көп урчу эле. Эми анын баркын билип жатса керек. Бирөөнү кордосоң, бир кезде өзүң дагы ошол кордукка туш болосуң деген ушул эме эмне? Аттиң. Экөөбүздүн бала кезибиз кандай кыйынчылыктарга туш болду. Акыры баарын жеңдик. Эми сен окууңду бүтсөң, сени өзүм окутуп алам. Бегимай шаарды биринчи жолу көргөнгө кызыгуусу артып, эки жакты карап, кооздукка көзү тойбой бара жатты. Ушул мүнөттөрдү канча күттү. Азыр Бегимайдай бактылуу киши жоктой сезилди. Жанында жан тартып болуша турган байкеси бар. Бир нерсе болсо сурап билип турганы жакыны, таянары бар адам бактылуу эмей. Бир кезде эч кимиси жок. Канча жолу телмире тиктеп жол карады эле. Мени бирөө сурап келет болду экен деген ойдо. Эми ошол кыйынчылыктын баары артта калып, жаңы ойлорду ойлоп баштады. Эртеси Токуш машинасы менен Бегимайды өзү Караколго жеткирип келди. Аттиң. Эми экөөнүн ажырашмагы азаптын азабы болду. Бегимай байкесин кетирүүнүн амалы кылып, байке, бир күнү даам сызган жериңе 1000 күн салам бер деген кеп бар эмеспи? Жүрү, барып канаттай экелердин дайынын биле келебиз. Эмне кылып жатышты болду экен? Мен ал жакка барганга көңүлүм деле келген жок. Бирок балалык кезим өткөн айылды көргүм келип жатат. Бул сунушка Токуш макул болуп, базарга келип бир нерсе алып алмай болушту. Аңгыча эле жанына бир киши келип, «Иним, нанга жардам берчи», деди. Бул баягы долондун кырынан сын айткан, толугунан келген милиционер эле. Токуш дароо аны таанып, «Эмне, мени тааныбай калдыңбы? Билесиңби, баягы долондун кырындагы окуяны?» Тиги кайырчы эми гана болгон ишти эстеп, «Баары сенин айыңан болду. Эгер сен ошондо качып кетпеген болсоң, мен иштеп пенсияга чыкмак элем. Сын таккан кандай экен? Азыр сенин ошол кылыгың үчүн ким көрдү кылып салайынбы?» Тиги калдастап, караанын үзгөнчө шашты. Анан кантет? Бала кезинде эле тиги жорукту жасады эле, эми мынтип чоңойгондо андан баарын күтсө болот деген ойго такалып шашып калды. Токуш аны кайра өзүнө чакырып, «Ме, 100 сом. Ичимдик ичпей ысык тамак алып ичип ал. Карачы кейпиңди», деди эле. Тиги жөн эле казына таап алган кишидей калдастап, акчаны жан талаша ала коюп, сүйүнүп алып, кош кат рахматын айтып, артын карабай кеткенче шашты. Узата караган Токуш башын чайкап таң калып калды. Бир кездеги курсагын керген, чытраган денеси мынтип арыгуйдун келбетиндей абалга келип, көчө алкашына айланып калганына. Кечке жуук баягы үйдүн жанына келишти. Эшиктин алдында мас абалында канат отурган экен. Аңгыча үй жактан баягы кулакка тааныш Зууранын үнү угулду. «Ай, алкаш, үйгө киресиңби же эшикти илип алайынбы?» деген. Канат отурган ордунан турду да машинаны ошондо гана көрүп, «Ой, силер кимсиңер? Силерге ким керек? Зуура бери басчы, кимдир бирөөлөр келди», деген болду тили булдуруктап. Ичтен баягы толук Зуура эмес, арыктап, кейпи кеткен Зуура чыгып, Токуш менен Бегимайды көрүп көзү токтоп калды. Бир кезде өзү сетер атка кондурган кыз, суйкайган сулуу кыз болгонуна таң калса, Токуш зыңгыраган жигит болгонуна ишене албай карап туруп калды. «Кандайсыңар?» деген болду Токуш аста гана. Зуура башын ийкеп жооп берип, «Киргиле үйгө» дегенге араң жарады. Эч ойлогон эмес эле, экөөнү ушундай абалда көрөм деп. Ичи күйүп турду. Жетимдеп бир кезде жер жебесине жеткире тилдеген кыз ушундай сулуу кыз болот деген оюна келген эмес. Сөзү оозунан түшүп, алайып эле туруп калды. Токуш аста басып келип, «Таажеңе, эмне, бизди чоңойбойт деп ойлодуңуз беле? Эгер учурунда Бегимайды жакшы карасаңыз, азыр кыздарыңыздан артык сизге карайт эле го». Зуура дагы башын ийкеп, «Туура айттың, мен куруюн. Бегимайдын баркын кеч билдим. Кечирип койгула эми. Ансыз деле Канат экөөбүз ага жасаган кылыгыбыздын күнөөсүн тартып жатабыз. Жүргүлө эми үйгө киргиле»,
деди эле Токуш. Жок, биз азыр үйгө кире албайбыз. Себеби жок дегенде бир жолу балдар үйүнө барып, Бегимайдын абалын сурап койгонуңарда анда баары башкача болбойт беле? Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деген ушул. Биз силерди табалаган эмес, учурашып коелу деп гана келдик. Буларды силерге алып келгенбиз, куру келбей деп, бир баштык таттуу тарапаны таштап, селсаяктын кейпин кийген таекеси Канатты көз токтотуп карап алып, машинага отурушту да кайра издерине кайтып кетип калышты. Зура башын мыкчып, нес болгон немедей отуруп калды. Бапестеп өстүргөн өзүнүн кыздары шаарга кетип калган, тилин албай. Ал эми Канат тигинтип көчө алкашына айланып, адамдык сапаттан кеткен. Азыр үйүндө өзү жалгыз жашайт. Бегимай менен тең кызы мектепти таштап, шаарга баса берген болчу. Аны менен азыркы Бегимайды салыштырып алып, дагы ичи күйүп кетти. Ал кызы шаарда эмне кылып жүргөнүн өзү да билбейт. Канат эртеси соолукканда гана укту. Жээни Токуш менен Бегимай келип кеткенин. Ал турсун аларды кетирбей ыйлаганын да эстей албай койду. Башы зыңгырап ооруп, 100 грамм көздөн учуп, бир келген жээндерин жакшылап тосуп албаганына ичи ачышып, дагы көзүнө жаш алды. Бир тууган уялаш эжесинин балдарына көз кырын сала албаганына арданды. Мынтип эми киши катарынан чыгып, эч кимге кереги жок болуп калганына ичи ачышты. Бир кезде кандай адам эле. Ошондо аялынын жемесинен тиги кызды бошотуп койгондо, азыр киргоогун жууп берип, ысык чай кайнатып, таекелеп турат эле го. Алган жары ажаан, тажаал болуп сөз жебегенин айынан элден чыгып, аягында ушундай абалга келип жетти. Аялдын жаман чыкканы, жакшы эркекти жок кылып ийет ушул эмне? Азыр Канаттын бул жашоодо бары жогу билинбей калган. Какшаны урушуп жатып, ал эми Зура күйөөсүнүн ичкиликтин сазына өзү түртүп алганын моюнга албай келет. Токуш караколдон чыгып, эми баягы жайлоону көздөй жөнөдү. Нурак менен жанышка жолугуу үчүн. Анткени алардын жасаган жакшылыгын кантип унутат? Жолдо бара жатканда көз алдына селсаякка айланган Урматтын, таекеси Канаттын жана милиционердин ыйлагандары көз алдына тартылып, адамдын тагдыры бирде ылдый, бирде өйдө болоруна ой жүгүртүп, өзүнүн бир кездеги тоо арасындагы үңкүрдө жашап жүргөн кезин эстеп алды. Убакыт баарын дарылап, кимдин ким экенин бир гана убакыт аразалап коеруна нак ишенип, жол карап баратты. Азыр кубанып тосуп ала турган кишилердин үйүнө бара жатканына кабагы ачык эле. Баягы милиционерлерден качып жүргөн тоо койну көзүнө жылуу учурап, көп нерсени эсине салды. Анткени ыпластыктан, жаман жолдон, күнөөсүз күнөөлөнгөндөн ушул көз көркүн ачкан, жашыл тулаң жамынып жаткан тоолор куткарып, колтугуна кысып калкалап калбады беле? Машина жолдо зымырап бара жатты. Ал эми таттуу кыялга жетеленген Токуш жаңы жашоонун, жаңы турмуштун болоруна ишеним артып, эч бир жерге жетпеген тоо арасына карата болгон сагынычын, кусалыгын басканы ашыгууда. Жаныш менен Нурак жолдон көз албай, жол карап күтүп жатканын Токуш билген жок. Карындаш экөө айылга келип кеткенин уккан үчүн анын келишин экөө чыдамы кете күткөндөрүнүн себеби ушул эле. Анткени экөөнүн тең үмүтү Токушта болчу. Токуш алардын оюн билгенсип, экөө күтпөгөндөй белек алып келе жаткан. Кудай кайда болосуң дегенде, ал айткан экен: мен дайыма жетим менен жесирдин жанында болом деп. Жетимди кордогон киши эч качан жашоодон ийгиликке жетпейт. Анткени ар бир адамдын жетимдерге кылган кылыктары жогору жакта жараткан өзү карап турганын эске алганы оң. Кийин Токуш менен Бегимай жашоодон өз орундарын таап, жакшы адамдардын катарын толуктап, жетим кезинде жардам бергендердин эмгегин унутпай каралашып, катышып алышты. Ал эми кордогондор өз жазаларын алышканына турмуш өзү күбө. Бул чыгарма раматылык Асанбек Кулмамбетовдун акыркы чыгармасы экен. Маркум Асанбек байке аман болгондо канчалаган чыгармаларды жарыкка чыгарат эле. Эмне дейли? Маркумдун арбагы ыраазы болуп, жаткан жери жайлуу болсун.